мен негизги айтарым бул приоритеттер. Мисалы үчүн азыр спортко аябай чоң приоритет жасап, көңүл буруп атышат, бирок илимге эч кандай бир приоритет деле жок. Анан ой ошо мамлекет эч нерсе кылбай атат деп айтып баштайбыз, бирок мындай да, мамлекет элдин терезеси мындай. Мамлекет элге таандык болот, жараша болот. Эгер элден талап болбосо, мамлекет аны анча деле кылбайт. Ошол себептен мен мамлекетти күнөөлөгөндөн токтоп болду уже, өзүбүздөн эле экен деп тыянак чыгардым да. Анан айтарым, мисалы үчүн мына UFC'ни бизде багындырып, дүйнөнү багындырып, Кыргызстан желен желбиретип келип атат, Ryzen'ды багындырды мушкер. Жакшы анысы, бирок ошондой эле бизде Google'га орноштуруп атат, Google'да иштеп келип атат, Гарвардты бүтүп атат, Y Combinator'ды бүтүп атат, илим жагынан мындай дүйнө жүзүндө топ деген компанияларда иштеп келген адамдар бар. Алар жөнүндө эч бир көңүл деле жок. Анан айтып баштайбыз, ошо Google'дун эмне кереги бар бизге, Гарварддын эмне кереги бар. Ошондой да адамдар бар экен көрсөң. Мейли баалабайт экенбиз, бирок антип кемситкен нерсе экен дейт. Мен мисалы үчүн ошо UFC'нин эмне кереги бар деп деле айтсам болот эле. Бирок мейли аракет кылды мушкер. Көптөгөн окуяларга чалдык, барды UFC'ге. Ryzen'ды багындырды да. Көптөгөн спорт жагынан багындыргандын баасын бериш керек да. Бирок ошондой эле илим жагынан деле баасын берип койсом эмне болот? Жөн эле жамандабай. Эмне эле бир эле жагын жакшылап, илим билим жок болбойт, мамлекет өнүкпөйт. Мамлекет илимдүү адамдар менен турукташ болот. Жөн эле спорттор менен эле дүйнөнү багындырбайбыз да. Бул жерден андан тышкары деле көптөгөн илимий жактарын көтөрүш керек. Өзүбүз эч нерсе чыгарбасак, өзүбүз эч нерсе өндүрбөсөк, Кыргызстанда нефть жок, эмне дагы алтын кендерибиз дүйнөгө салыштырмалуу аз эле. Илимий жагынан башыш керек. Микроэлектроника, чип, ИИ деген сыяктуу. Аны жасаш үчүн биртке ошолорго көңүл буруп, эл тарабынан мен мамлекетти күнөөлөгөн жокмун. Анткени эл тарабынан эгер талап болсо, мамлекет аны подхватит, алып баштайт. Мага ошогул аябай өкүндүрүүчү жак болуп атат да. Илимдүүлөр баалабаганы. Анан жыйынтыгында эмне болуп атат? Мамлекетти таштап кетип атышат башка жерге, Америкага, Японияга, жада калса мына Казакстанга. Кыскасы, илимди баалаган, ошо адамдарды баалаган жерге кетип атышат. Анан эгер биз өзүбүздүн өлкөбүздө адамдарды баалап баштабасак, илимдүүлөрдү баалап баштабасак, жок анда бир оор нерсеге чалабыз.